Талас FM 106.1. Илимге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Он 8 миң ааламды жараткан улуу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар. ООД Дин Сабат программасы түз эфирди баштап атабыз. Бүгүн дагы Кудай буйрса демейде келе биздин ошол дин таануу боюнча намаз темасында сөз кылмакчыбыз. Намаз деген эмне? Намаз деген бул албетте мусулман пенденин миражы. Намаз бул ошол жан дүйнөсү ыйманга толкуп турган инсандын сапарга чыккандагы күткөн унаасы же болбосо түшө турган кемеси же болбосо учагы, бул албетте намаз. Ошол эле убакта көптөгөн аалымдарыбыздын айтуусунча намаз бул пендени бир күндө 5 жолу Кудай Таала менен жолуктуруп тура турган эң кыска жол, Кудай Таалага алып бара турган эң кыска жол бул албетте намаз экен. Ошол эле убакта намаз момундун турмушунда ушунчалык маанилүү болгондуктан намазды көп аалымдар ыйман менен эгиз сыяктуу, ыймандан кийинки эле намаз эмес, ыйман менен бирге бир тууган сыяктуу деп айтылат. Ошондуктан намаз бул биздин дүйнөдө жашоодогу, бул дүйнө жашоосундагы эң бир орчундуу ибадаттардын ана башында турган, сап башында турган бул намаз экен. Ошол эле намаз бул Аллах Тааланын улуулугуна моюн сунган адам бул албетте намаз окуйт. Кудай Тааланы Кудай деп, Аллах деп ишенип, ошол эле убакта Кудайга болгон, Аллахка болгон сүйүүсү бар инсан, ошол эле убакта Кудай Тааладан болгон коркуу сезими бар инсан сөзсүз түрдө намаз окуганга өзүнүн убактысын бөлө алат. Бүгүнкү биздин коногубуз ушул устаздарыбыздан Кааров Курбан устаз, Шаршембай Ажы медресесинин окутуучусу. Кош келипсиз устаз. Өткөнкү жерден кайра баштайбыз. Бизде ошол намаздын убакыттарына келип токтодук беле, намаздын убакыттарын сүйлөп атканбыз. Ошол убакта биздин сабагыбыз токтогон. Эми ошол намаздын убакыттары дегенде, Курбан устаз айтсаңыз, намаздын 5 убакыт, албетте бул 5 убакыт намаздын болуу сыры өзүнчө дагы бир башка тема. Аны Кудай Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошол намазды 50 убакыт кылып түшүрүп, андан кийин ошо бир канча окуялар бар эмеспи? Ошондон улам 5 убакыт болду. Эми ошол 5 убакыт намаздын убакыттары
Баягы күн баткандан кийинги кызылдык бар эмес, ошол кызыл жоголгондон кийин бир актык пайда болот. Ошол убакыт десе, кээ бирлер ошо күн баткандан кийин жанагы бир жакшы жалпы бир кызылдык бар, ошол кызыл тараганга чейин деп айтылат экен да. Ошол кызгылтыл шоола жок болгонго чейин деп айтылат. Мына ошол шам намазынын убактысы деген ушул нерсеге эмне кылат? Негизи бул канча мүнөт, канча убакыт биздин саат менен эсептегенде бир азыркы эме менен 1 саатпы? 1 саатка жетпейт го, эми бирок бир мүмкүн болушунча негизи баягы биздин жалпы бизде салт болуп адат болуп калган нерсе шам намазынын ушунчалык башка намаздардын убактыга караганда өтө мындай этияттуулук менен мамиле жасайт да. Күн баттуу дароо окуганга аракет кылат. Бул туура нерсе да. Ошо күндүн баттуу шам намазын окуганга аракет кылыш керек. Себеби башка убактка караганда намаздын убакыты ошончолук өтө кыска болгондуктан. Бирок ушул шам намазынын убакыты куфтан намазына чейин созулабы? Эми бул жерде дагы биз ушул нерсеге маани бериш керек. Бир 35-40 минутка чейин эгерде ошондой бир кечигип кала турган болсо, ошондой убакытка чейин алып барганга туура келет да. Эгер болбосо бул жерде жана эки пикирге карасак, кээ бир учурда куптан намазынын убакыты кирбесе дагы шам убактынын убагы чыгып кетет деген маселе каралып калат экен. Бирок бизде бул Орто Азияда бизде аябай бул жакшы бекем кармалат эмеспи? Ошол кызыл шафак жок болуп кеткенге чейин окуп үлгүрүп калыш керек. Биз арабтардан көрдүк да ушуну. Куфтандын азан айтылганга чейин шам намазы окула бергенин. Эми мүмкүн болушунча баягы Жабраил периште дагы келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга намаздын убакыттарын үйрөткөн мезгилде ар бир намаздын өзүнүн убакыттарын көргөзгөн да. Бир күн келип биринин алгачкы убагында окуп, анан экинчи күнү келгенде экинчи мезгилинде бүтөр убагын көргөзгөн, бирок шамда бирдей эле көргөзгөн да. Ошон үчүн бул шамдын убакыты ушунчалык кыска болгондуктан мүмкүн болчу аракет кылыш керек. Анан кандайдыр бир себептер менен болгонсо, жанагындай бир убакытка чейин созуп алып барса болот. Бирок убакыт ушунча кыска деп эле убакыт өтө таралып бир 20 мүнөттөн кийин 30 мүнөттөн кийин эле кайра куптан намазын окуп алып баштагы керек деген маселе калат да. Себеби дегенде ал куптан намазынын убакыты өзүнчө мына көргөзгөн. Бүгүнкү күндө биздин календарлар боюнча алып карай турган болсок 1 сааттан ашык убакыт коюлган. 1 саат 20 мүнөттөн ашык убакыт коюлган ошол шам менен куптан экөөнүн ортосунда. Эми ошол шам намазынын убакыты мүмкүн болушунча эртерээк окуганга аракет кылышыбыз керек. Анан куптан намазынын убакыты келет. Бул куптан намазынын убакыты ошо шам намазынын убагы чыккандан баштап, жанагы биз айткан экинчи таңга чейин куптан намазынын убагы болуп эсептелет. Ошол куптан намазынын убагында мындай 3кө бөлсөк болот да. 3кө болсок болот. Алгачкы 3төн 1 бөлүгү, андан кийин жарым бөлүгү, андан кийин эң акыркы бөлүгү деп турушундай бөлсөк болот. Ал эң акыркы жарым бөлүгү бул кайсы мезгил болуп эсептелет? Жанагы экинчи таңга жакын болгон мезгил. Эгерде эң алгачкы убакта орто мезгилдерде бир окуган болсок, ал жакшы нерсе. Куптан намазын ошо эң алгачкы мезгилдерде окуганда дагы жакшы нерсе да. Бирок кандайдыр бир себептер менен кечигип калган болсо, анда эң акыркы убагында да окуса куптан намазынын убакыты болуп эсептелгендиктен ал кабыл боло берет, Кудай буйрса. Бирок бир себепсиз куптан намазын эң акыркы убакка калтыруу бул макрух болуп эсептелет. Эмне себеп дегенде эң акыркы убакта убакыт ушунча тар кыска калгандыктан балким убакыттын чыгып кетүү коркунучу бар болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул нерседе дагы этияттуулук менен ошо алгачкы убагында окуганга аракет кылышыбыз керек. Анан куптан намазынын убагы менен биргеликте эле витир убагы бар. Витир намазынын убагы. Витир намазы куптан намазынын фарзы окулгандан кийин окула турган намаз да. Ошол витир намазыны эгер өзү мындай куптан намазынын кечиктирүү, фарз намазын кечиктирүү макрух болуп аткан болсо, эгерде мен түндөсү туруп тахажжуд намазын окуйт элем, ошо тахажжуд намазын окуганга ошол бир себеп болсун, мен калтырып ошо витир намазга туруу менен биргеликте тахажжуд намазын окуйм деген болсо, анда витир намазын ошо эң акыркы убагында окуган ал адам үчүн жакшы. Бирок уктап калуу коркунучу бар болгон болсо, же витирден жок, тахажжуддан жок боло турган болсо, анда витир намазын ошо куптан намаздан кийин окуган дагы дурус болуп дагы эсептелет. Ошо куптан намазынын убактысы менен таң атканга чейин деп атпайбызбы экинчи? Мына ушул орозого дагы тиешелүү маселе болуп кетет. Ошол экинчи таң атканга чейин ооз бекитпей, кадимгидей тамактанып, анан экинчи таң атканда ооз бекитүү убактысы башталат. Ошол орозодо таң аткандан күн батканга чейин деген мезгил мына ушул. Алла разы болсун, Курбан устаз. Негизи эле ушул намаз биз үчүн ушунчалык маанилүү болгондуктан көп аалымдардын көз карашы боюнча ошо намазга карап убакыттарыңарды бөлгүлө деген экен. Ошондо мисалы үчүн эртең мененки багамдат намазынан кийин
түшкү намаздан кийин жолугалы же болбосо кечки намаздын астында чай ичели деген сыяктуу эгерде биз ошол намаз менен намаз ортосуна бир иш пландаган болсок ошо кылып аткан иштерибиз дагы ибадатка айланат деген кээ бир аалымдардын көз карашы бар экен. Демек намаздын убакыттары биз үчүн өтө маанилүү болгондуктан намаз убакыттарына токтолдук. Эми ошол урматтуу радио көрөрмандар, биз түз байланыштабыз, түз эфирдебиз. Эгер сиздердин көйгөйлүү бир суроолор болгон болсо же кызыктырган бир суроолор болгон болсо бизге түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондорубуз 0312 68 06 06, ошол эле убакытта 0709 68 06 06 бул WhatsApp номерибиз да ушул. Устаз, дагы бир суроо бар. Убакыттар боюнча намаз окуганга тыюу салынган убакыттар боюнча да айта кетсеңиз, макрух убакыттар. Эмне себептен макрух болуп калды деген сыяктуу кайсы убакыттарда намаз окуганга кескин түрдө болбойт? Бул эми экиге бөлөбүз. Такыр эле тыюу салынган убакыт бар. Анын баардыгы маалым. Ал жерде бир да намазды окуганга болбойт деген маселе да. Тыюу салынган. Эми макрух болгон учурлар, бул макрух учурлары жанагы нафил намаздарга көбүрөөк тиешеси бар да. Нафил намаздарга эмес бар. Жана биз айткан экинчи таң аткандан баштап күн чыкканга чейин ки убакытта баамдаттын сүннөттү окулат да. Андан башка нафил намаздарды окууга болбойт деген маселе каралат. Жума күндөрү ошол жума имам хутбага чыккан мезгилде намаз окуу макрух деп айтылат. Анан асыр намазы менен шам намазы экөөнүн ортосунда дагы нафил намаз окуу бул карахият, макрухлугу бар. Айт күндөрү таң аткандан баштап айт намазы окулуп бүткөнгө чейин нафил намаз окуу макрух. Ушул учурларда макрух. Калган учурларда карахият учурлары болбойт. Ал учурларда нафил намаздарды окуй берсе болот. Анан биз ушул нерселерге маани беришибиз керек. Мисалы нафил намаз дегенде бул намаздардын бөлүнүшү болуп атпайбы? Фарз намаз бар, важип намаз бар, нафил намаздар бар. Анан ошол кээде биз ушул нафил намаздардын намаз окулуу макрухчуларын берип эле ошол учурда кээ бирге фарз болгон намаздарды окубай коюлат экен да. Мисалы, ал учурда важип болгон намаздарды окуй берсе болот. Каза болгон намаздарды окуса боло берет. Анын эч кандай зыяны жок. Бирок жанагы нафил намаздар окуш ал ошол мезгилдерде макрух болуп эсептелет. Ушу угармандан бир суроо келип атат экен, ушуга жооп берип койсок, каза намазды кайсыл учурда жана кандай ниет менен окуса болот депчи? Эми каза намазды кайсыл учурда, анан кандай ниет менен? Биз мурунда ушул нерсе боюнча бир жооп бердик элек. Негизи баягы каза намазды окурдан мурун ал каза намаз кандай себеп менен каза болуп калды дейми? Эгерде уктап калган болсо Кудай таала бул нерселерди кечирет. Анан себепсиз болгон болсо эң алгач бул каза намазды окурдан мурун дагы ошолордон биринчи тооба келтирип, Аллахым экинчи ушул нерселерге мага жол бербе, Кудай өзүң жардам бер деп биринчи ушул нерселерди ниеттениш керек да. Өткөн кеткен каза намаздар көп да. Ооба, өткөн эми көп болуп атат. Ошол үчүн каза намаздар. Ошол намаздарды окуганда мүмкүн болушунча жалгыз окуй турганда мүмкүнчүлүгү бар. Баарын бириктирип, мисалы бир күндүн намазын бир окуса да болот да. Эгерде жалгыз окуй турган болсо, анда эркек киши ар бир намазга азан айтып, анын фарзыга такбир айтып туруп, анан фарзын окуйт. Ал учурдагы сүннөттөр окулбай калат. Ал эми бир күндүк мисалы намазды окуй турган болсо, бир эле жолу азан айтат, анан калганына баарына айтат, коомат такбир айтып туруп эле, биринин артынан экинчисин окуп туруп, ниеттенип ушул өткөн. Такбир айтпай деле окуй берсе болобу? Эми кээ бир аалымдар болот деген көз караштар бар экен. Эми ал баягы өзүнүн убакыт эмесине каралган маселе болуп эсептелет да. Эгерде ошончолук көп окуй турган болсо, эгер ошол убакытта мисалы мүмкүн болсо ошо казаларымды көбүрөөк окуп алайын деген болсо, бунун маселеси башка. Анан бир каза окуй турган болсо, же бирөөсү 2-3 каза намазын окуп турган болсо, аларга такбир айтышат. Бир каза окуш үчүн азан менен такбир айтылат. Эгер бир канча каза намаздарды бириктирип койгусу келген адам, анда бир азан айтып туруп, бир азан айтып туруп калганын окуй берет, Такбирлермен. Урматтуу радио угармандар, сиздерден суроолорду күтүп атабыз. Эгер суроолор болсо, түз эфирге чыксаңыздар болот. Биздин дагы өткөн кемелерден кээ бир угармандарга жооп беребиз деген суроолор бар болчу. Ассаламу алейкум. Сиздерге менин суроом, нафил намаз кайсы намаздан кийин окулат деген суроо келиптир да.
Азыр бул нафил намаздардын кайсыл учурда окуганга макруh болот деген нерсесин айтып өттүк. Мына ошол мезгилдерден башка учурларда нафил намаздарды окуганга болот. Окула берет. Ал нафил намаз дегенде биз ушундай деп түшүнүшүбүз керек. Биз окуп аткан жана хажат намаздары, шүгүр намаздары, тахажжуд намаздары, эртең мененги окуп аткан духа намаз, ишрак намаздары, шам намазынан кийин окуган навабин намаздары, ушулардын баары нафил намазга кирет. Нафил намаз. Бизде угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Мен Московский районунан Акмал. Мен бир суроо берейин деп элем. Асыр намаз мисалы үчүн пешинде каза кылып койсом, анан асыр намаз кирип калса, асыр намазын азан айтып, такбир айтып окугандан кийин кайра пешиндин казасын азан такбир айтышым керекпи, жокпу? Асырдан кийинки каза боюнча суроо. Анан экинчи суроом бар эле, анан сүрөлөрдүн окулуш тартибин. Намаздын ичиндеги окулуу тартиптери, Рахмат, Алла разы болсун. Аллах кабыл кылсын, рахмат. Эгерде пешин намазы каза болуп калган болсо, аны асырдан кийин окуй турган болсоңуз, сиз ошол жерде жанагы бир айткандай бир эле каза намаз болуп атканда, тартиби китептерде көрсөтүлгөн тартип боюнча ошол каза намазыңыз үчүн акырын өзүңүз укудай үн менен азан айтасыз, анан такбир айтып туруп фарзынын казасын окуйсуз. Мына ушундай тартип, пешиндин казасы деп туруп окуйсуз. Нафил окулбайт. Асырдан кийин нафил окуш. Асырдан кийин нафил окуш. Ошондо бир баса берилет кетсең. Андан кийин нафил намаздарды окуш бул макруh болот билет. Каза намазга болот. Эгерде асыр намазынан кийин мүмкүнчүлүгүңүз жок болмосо, андан кийин шам намазынан кийин окусаңыз болот деген маселе да. Ал эми сүрөлөрдүн окуу тартиби өзүңүзгө маалым. Сүрөлөрдө Кур'ан ичинде 114 сүрө бар. Эң алгач Фатиха менен башталып, анан Бакара деп башталат. Анан акыркы сүрөсү Нас сүрөсү. Биринчи ошо Фатиха тараптан баштап, ошол биринчи тизмеги ошолор каралат. Андан кийин экинчи сүрөнү ошо тартиби менен окуйсуз. Мисалы, эң акыркы сүрө Нас сүрөсү, андан алдың Фалак сүрөсү, андан алдың Ихлас сүрөсү бар, андан алдың Таббат Масад сүрөсү бар да. Эгер окула турган болсок, 2 рекет намаз окуй турган болсок, биринчи Нас сүрөсүн окуп, анан кийин Фалак сүрөсү окулбайт деген маселеде да. Биринчи ошол Фалак сүрөсүн окуйсуз, андан кийин Нас сүрөсүн окуйсуз. Эгер 4 рекет намаз окуй турган болсоңуз, анда Масад сүрөсүн биринчи окуйсуз, анан Ихлас сүрөсүн окуйсуз, анан 3-чү рекетке жанагы Фалак сүрөсүн окуйсуз, анан эң акырга жанагы Нас сүрөсүн окуйсуз деген ушундай тартип менен кетет. Эгерде 4 рекет нафил окуй турган болсоңуз, 2 рекеттен кийин калган 2 рекетине кааласаңыз, андан дагы алдыңыраак сүрөлөрдү окусаңыз болот, андагы тартиби менен окуйсуз. Себептени нафилдер 2 рекеттен башталат. Эгер биринчи рекетке Насты кошуп алсаң эмне болот? Биринчи рекетке Насты окуп алган болсо, анда экинчи рекетке дагы кайра эле Насты окуп коесуз. Насты окуп коюш керек. Берки сүрөлөрдү окуса макруh болуп калат. Эми ал тартибине көңүл бурбаган болуп эсептелип калат. Эгер адашып билбей окуп алган болсо, ал Кудай Аллах кабыл кылсын, иншалла. Аны атайлап намаз бузулду деген эсе. Намазды бузууга эч кандай тоскоолдук жок деген маселе да. Алла разы болсун. Бу жерде дагы эле угармандардан келген суроо, бул ошол намазды каза боюнча суроолор болуп атат да. Кандай ниет менен окуш керек? Каза намазды кандай окуу жолу бар? Каза намазды кандай ниет менен окуйбуз дейт. Эми каза намаз деген бул эми арабча эле болуп атпайбы? Өткөн намаз, ошо убагында окулбай калган намаз маселеси болуп атпайбы? Эгерде бүгүнкү күндө эртең менен баамдат намазы каза болуп калган болсо, ошо бүгүнкү күндүн баамдат намазынын казасы деп туруп ниеттенип, ошо ниетинде тил менен айтышын деле шарты жок, шарт эмес. Ошол ниетинде болсо болду. Ошол өткөн ошол бүгүнкү күндүн баамдат намазы. Эгер мурунку намаздарды окуй турган болсо дагы, ошол мурунку намаздардын ошо тартиби менен ниеттенип, ошол күндүн баамдаты, бешин, асыр, шам деп кайсы намаз болгон болсо ошолор ниеттенип окуй берет. Анан окулуу тартиптерин жана жогоруда айтып өттүк. Кандай окулуу тартип. Эми угармандардан келген суроолор бар, устаз. Бул сурооду окуп коюшубуз керек. Бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан кийин суроолорго өтөбүз дагы. Алло. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу угарман, сиз түзөбүрдесиз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Мирбек болот. Мирбек мырза, сизди угатабыз. Мен алдыда айтып өткөндөй устаз. 4 рекет фарз окуйбу? 4 рекет нафил намазы. Фарз намазына. Фарз намазы.
сүрөлөрдү биринчи фалакты анан насыл айтат депчи. Тартип боюнча, Тартип боюнча. Анан үчүнчү рекетте, төртүнчү рекетте сүрө кошулабы? Жок, сиз бул нафил намаздарда кошулат да, сүннөт намаздарда, фарз намаздарда кошулбайт. Эки эле рекетине зам сүрө кошулат, калган эки рекетиге Фатиханы эле окуп коесуз да. Эгер нафил окусаңыз анда кошушуңуз керек. Мен туура эмес окуп атканбы деп өзүм эме болдум. Башка сурооңуз болсо бериңиз, дагы барбы суроолор? Суроолорум азыр жок бака. Мейли, Аллах кааласа, рахмат. Урматтуу угарман, бул жерде ошол намаздардын аталыштарын жакшы айырмалай алыш керек. Бул нафил намаз деген жөнүндө айтып атабыз. Фарз намаздарда башка. Фарз намазы ал 2 рекет болот, пешин намазы, куптан намазы, асыр намазына окшош 4 рекет болот, шам намазына окшош 3 рекет болот. Фарз намаздарда ар дайым алгачкы 2 рекетине зам сүрө деп кошумча сүрө кошулат. Анан калган 2 рекеттен кийин ат-тахиятка отуруп тургандан кийинки рекеттерге аларга жөн эле мындай Фатиха сүрөсү, жалгыз эле Фатиха сүрөсү окулат. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу угарман, сиз түз эфирдесиз. Өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Мен азыр суроо берем деген, бул азыркы суроо только намаз жөнүндө же башкалар жөнүндө деле бере берсе болобу? Болот. Кандай суроо болсо боло берет. Мен устазга суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Мындай, менин уулумдун кетип калганына 1,5 жыл болду. Бул киши болуп кетти да, эми азыр Алла намаз рахмат окуп кылсын. баштадым. Бардык амалдарды кыла баштадым. Анан кийин соту дагы эле бүтө элек. Анан кийин эми ата энеси келип атат, кеч мен айттым, Кудайдын алдында, Алланын алдында кечирдим мен. Бул кечиргенде азыркыда бул дүйнөдөгү жазасын алып, тиги Кудайдын алдындагы жазасын кичине жеңилдетейин деп Кудайдын алдында кечирдим деп эле айтып эле эме болот. Бул эми кандай кылсам, бул дүйнөдөгү азыркы жүрүп аткан сотто ошону кечирип бербейсизби деген сөз менен келип атышат да, мен азыр жабап коюп эмне кыларымды билбей турам. Ошо жооп берсеңиз жакшы болот эле. Бул дүйнөдө кандай эмне амал кылса болот? Бул эми өздөрү органдар эмелери милициядан кармалып азыр соттор азыр жүрүп атат. Бирок мен азыр аябай болуп аткан, кечирбейсизби, сотто айтып коюңуз, тыйынтып коюңуз, минтип коюңуз деп эле келип атат. Анан кийин жанагы материальный эме деген эмесин баарын эле төлөйлүк, берелик, ошону беребиз, сиз айтсаңыз беребиз деп эле условие менен келип атат. Бул кандай, туурабы? Кудайдын алдында ушундай Ошондой условия коюп атабы, Ошо эми акчасын беребиз, сиз тиги соттон ушинтип айтып бериңиз, минтип айтып бериңиз деп эле эметип атат. Ошол туурабы? Же туура эмеспи? 1,5 жыл өтүп кеткен болсо, урматтуу угарман, кечиресиз да, 1,5 жыл өтүп кеткен болсо, ушул кезге чейин кандай бир чыгымдарды көтөргөн жок, же эмнесин төлөп берет экен, кайра эмнеси калды эми? Эч кандай чыгымдар төлөп берген жок. Беребиз деп атат, бирок условие менен да, встречный жасап бергиле, тигинтип бергиле, минтип бергиле деп эле эметип келип атат. Мен айттым, Кудайдын алдында кечирдим, бирок эми сот өзүнүн иши менен жүрө берсин. Мен бул дүйнөдөн жазасын, бул дүйнөдөн алып алсын, тияктан тозоктон кыйын, катуу. Ошол жактан Алланын ыраазычылыгы үчүн ошол жактан кечирдим. Бияка мен кириши албайм деп айтам, бирок болбой эле келип эле. Ошо кезде Алла Тааланын айтканы бар, кечиримдүү болуш керек. Эми бирок мындай 17 жаштагы баланы кетирип алып, анан кийин азыркы эмеде кечириш аябай мен үчүн, жубайым үчүн аябай кыйын болуп атат, катуу болуп атат. Эмне кыларыбызды билбей атабыз. Алла Таала өз мээримине алган болсун уулуңузду. Уулуңуздун жашы канча деле? 17де. 17 жаш болсо, эми эле ушул аябай эме болгон, курак болгон экен да. Аллах сабыр берсин сиздерге, урматтуу угарман. Азыр жооп бергенге аракет кылайын. Биздин кандай эмебиз бар, Курбан устаз? Биринчиден ошо уулуңуздун арты кайырлуу болсун. Жакшы иш болуптур. Эми биздин айта турган жалпы нерсебиз, өзүңүз дагы бул нерсеге айтып атасыз. Кечиримдүү болгону Кудай Таала сүйөт деп. Мүмкүн болушунча кечиримдүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала бул эгерде бир адам өлтүрүп же ошондой киши болгон болсо, анын баягы адам акысы деген нерсеге алган болсок, шариатка ала турган болсок, анын куну деген нерсе бар. Кун бар. Ал нерселерге сиз эгерде ыраазы боло турган болсо, анда бул башка маселе. Эгер ал нерсеге ыраазы болбой,
жок ушул бүгүнкү күндөгү өзүнүн жазасын алдынсын дей турган болсоңуз дагы ал өзүңүздүн ыктыярыңыздагы нерсе. Аллахтын алдында кечиримдүү болуп ошол балаңыз үчүн жакшы бир соопторду аткарып соону ошо балаңызга арнай турган болсоңуз, иншалла Кудай Таала ал балаңызда Кудай Таала билбей кетирген күнөөлөрүн кечирип өзүнүн мээримине бөлөйт деген сөздү айтылабыз. Биз эми айтыла турган нерсебиз кайсы нерсе? Биздин айтыла турган нерсебиз ушул нерсе. Мүмкүн болушунча кечиримдүү болгон дагы жакшыраак. Албетте эми абалды туура түшүнүп турабыз. Өтө оор, өтө кыйын бул маселеде. Бирок мүмкүн болушунча кечиримдүү болгонго аракет кыла бериңиз. Кудай Таала дагы соопторун ушундай бир берешен. Кудай Таала ошо сиздин ошондой бир жоомарттыгыңыз менен, кечиримдүүлүгүңүз менен Кудай Таала дагы ал адамдарды бир хидаят, туура жолго багыштап, балким ушул аткарылып аткан нерселер чоң бир артындагы нерселерге да бир сабак болуп, келечекте ушундай бир нерселерди аткарбаганга бир мындай бир себеп болуп калышы да мүмкүн да. Алла разы болсун. Дагы бир радио карама бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз азыр суроо берейин дедим эле. Бериңиз сурооңузду. Азыр бир адам айтып кетпеди ушундай эме депчи, киши колу өлдү. Ооба. Анан мага келип атат, тинтип атат деп айтып атпайбы? Мен Аллахтын алдында кечирим дегенден кийин ал баланы түбөлүк кечирди. Аллахтын алдында кечиргенден кийин мен ойлойм да, түбөлүк кечирди аны. Анан каршылык көрсөтпөй эле тосмага жазып берип койсо болмок. Бул бир. Экинчиден менин дагы бир жээним кокусуктан бир жаш кызды сүзүп алды, окчу кызды. Анан жанагынтип СИЗОго камашты, тигинти минтте. Анан кыздын ата-энеси миллион сом бергиле деди да. Мен тосмага жазып берем деди. Анан миллион сом деле оюнчук эмес го деп ойлойм мен. Анан 800 000 алып берсе макул болбойттур. Анан сотко берди, тигинти минтти, анан соттон кайра жараштырды. Иши кылып тосмага акырында жазып берди, бирок дагы эле чырдап жүрөт деп угуп атам мен. Мен алдап кетти, тигинтип кетти, минтип кетти. Ошол кыздын сөөгүн саткан туурабы же туура эмеспи? Эгерде сиз айткандай, эгерде кун төлөйм дей турган болсо, эгер ошол нерсеге талап кылып алган болсо, аны бүгүнкү күндө аткарыш өтө кээ бир адамдардын колунан келиши өтө татаал маселе, кыйын. Чындап эле, себеп дегенде бул жерде адам баласы туруп атат да. Ошон үчүн сиз айткан туура, бир четинен кечиримдүү болуп, жанагы Аллахтын алдында кечирдим деген сөз туура, ошол негизи Кудай Тааланын алдында кечирим деген сөз, мен кечирдим ошол баланы деген эле маселе. Анан кээ бир учурларда абал оорлошуп кетип атпайбы? Ошон үчүн мүмкүн болушунча кийинки урпактарга, кийинки адамдарга бир ушундай бир адамдар бири-бирине кечиримдүү боло алат экен деген сезимди ойготуш үчүн дагы бул кечиримдүү болгон дагы жакшыраак болгон маселе да. Ошон үчүн иншалла кечиримдүү болгонго аракет кылайлы. Аллах Таала баарыбыз туура жолдон, хидаят жолунан адаштырбасын, туура жолду бекем кылбасын. Бөөдө кырыстан Кудай Таала алыс кылсын. Алла разы болсун. Негизи бул адам акысы деген маселе бул өтө бийик турат да устаз. Себеби дегенде бул өлтүрүп койгондо адамдын акысына кирген болот. Эгер бул дүйнөдө ата-энеси кечирген болсо эле, тиги дүйнөдө Кудай Таала өзүнүн ошол адамды өлтүргөндүгүнүн, анын жанын кыйганынын сөзсүз түрдө бир эмеси калат. Мен кечирдим дештик менен эле бүт баары кечирилип кетпейт экен да. Бул жерде ошол себептен кечиримдүү болгон бизге жарашат. Балким мынакей азыр биринчи суроо берген угарманыбыздын ошол өтүп кеткен жаш баланын, ошо 17 жаштагы кырчын курагында өтүп кеткен жаш баланын өтүп кеткендигинин бир жакшылыгы бар да бул жердечи. Тагдырга жазылган нерсеге биз эч качан бир эме кылбашыбыз керек. Тагдырга жазылган нерсеге биз эч качан нааразы болбошубуз керек. Балким ал өлтүрбөсө, башка бир себеп менен да өлөт ал адам негизи эле. Анын өлүмүндө бир жакшылык бар экенин сезиш керек. Муну өзү айтып атпайбы? Ушундай бир Кудай Таалага карап ибадаттарды кылып атабыз анда мындай. Кээ бир адамдарды ойготуш үчүн Кудай Таала анын баласын алат, жанын алат, же болбосо малын алып туруп, адамдын көзүн ачат экен да. Бул тагдыр маселеси. Анан биз кээде мен ал угарманды кечиримдүү болгонго чакырам негизичи. Себеби кечиримдүүлүк бизге жарашат. Кудай Тааланса биз канча күнөөлөрдү кылып атабыз, Кудай Таала бизди кечирип атат да. А биз болсо биз деле кээ бир күнөөлөрдү кээ бир адамдардын ушундай балким чын эле эми биз кандай положенияда экенин билбей атабыз, тиги өлтүрүп койгон адамдынча. Ал адамдардын дагы эле мындай пейили жакшы адамдар болушу мүмкүн, кокустук болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде кийинки угарман айткандай кыздын эмесин сатып атат деген бул туура эмес түшүнүк. Бул жерде кун деген деле нерсе бар.
Бирок ошо кунду келишкенден кийин ошого ыраазы болуп калыш керек да. Анан кийин өлүктү сатты, андай мындай деп биздин кыргызда жаман сөздөр бар да. Андай сөздөр бул шариатта бар болгондуктан бул жаман сөздөр негизи айтылбаш керек. Ошон үчүн кечиримдүү болгонго чакырабыз, урматтуу бир туугандар. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллага шүгүр айталык. Жакшы үнүңүз угулбай атат, угарман. Аллага шүгүр айталык деп көптөгөн шүгүрлөрдү. Мактоолорду айталык. Алхамдулилlah, Аллага шүгүр болсун. Үнүңүз угулбай калды, сиздин үнүңүздү уга албай калдык биз. Алла разы болсун. Жакшы тилек ой максаттарыңыз бар окшойт. Алла разы болсун дейли. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Эми ушул тагдыр маселесине келгенде, урматтуу Курбан устаз кечиресе, кечиримдүү бололу дегенге чакыргым келип атат да. Кандай ситуация болбосун кечиримдүү бололу. Эрте бирсиңер сенин башыңа туш келип калышы мүмкүн. Ошол себептен урматтуу радио угармандар, башыңыздарга түшкөн кээ бир эмеге сабырдуу мамиле жасаганга аракет кылалы. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен Нарзулла Ош шаарынан чалып атам. Нарзулла мырза, угуп атабыз сизди, сурооңузду бериңиз. Ибадат боюнча бир суроом бар эле. Мисалы үчүн баягы шам намазында биз экинчи рекетке кошулуп калсак, анан кийин аттахиятка отуруп калабыз да. Ооба, экинчи рекеттен кийин аттахиятка отурабыз. Ошондо кийинки рекетке да аттахиятка отурабызбы же кайра турабызбы, ошол маселе болот. Кийинки рекетте дегенде 3-чү рекеттин аягындагыбы? Жок. Биринчини жамаат менен окуп, экинчиде отурабыз. Ошондо элдер 3-чү рекетке отурган болот да. Биз кайра ошондо 3 жолу отурган болобуз же 2 жолу отурабызбы? Түшүнүктүү. Кечигип келген адамдын шам намазындагы бул көбүрөөк берилет, ушул суроого жооп берип коелу. Ал жерде шам намазынын экинчи рекетинде үлгүргөн адам сөзсүз ошол имамды ээрчип аттахиятка отурганда отурат. Андан кийин турганда жок, ал жерде салам бербейт да. Имам турат дагы 3-чү рекетти окуйт. 3-чү рекет окуганда бул адам үчүн экинчи рекет болуп эсептелет да. Ал имамдын эң акыркы рекет болгондуктан андан кийин дагы аттахиятка отурат. Имамга ээрчип бул дагы аттахиятка отурат. Андан кийин туруп бир рекет калып кеткен бир рекетин толуктап ошол уюган адам окуйт. Ал 3-чү эмеде аттахиятка отурат. Ошондо үлгүрбөй калган адам туура 3 рекет 3 жолу аттахиятка отура берет. Себеп дегенде имамга баш ийип, ошо итаат кылып, имамга уюгандык үчүн мына ушундай абал түзүлөт. Аллах намазыңызды кабыл кылсын. Алла разы болсун. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алыстап кетти. Биз угармандардын суроолору боюнча эми бул суроо көп келет, устаз. Көп келсе да жооп берели. Гусул алгандан кийин даарат албай эле намаз окуса болобу, болбойбу? Гусул алгандан кийин дейт. Гусул алгандан кийин даарат албай эле намаз окуса боло берет. Себеп дегенде гусулдун өзүн алуусу фар боло турган болсо, анын ичиндеги даарат алынушу сүннөт болуп эсептелет. Ошон үчүн гусулду алып аткан адам өзүнүн тартибин өтө жакшы билгендиктен дааратты кошо алат. Ошол даарат толук болуп, гусул менен толук болгондон кийин андан кийин кайра экинчи жолу даарат алыштын эч кандай кажети жок. Ошо менен намаз окуй берет. Бир суроо келип тур, узунураак, мен түшүнө албай атам. Окуйунчу гана, бисмилла. Ассаламу алейкум. Менин суроом, мен турмушка чыкканыма 1 жыл болду. Ошондон баштап анын мурунку кызы менен сүйлөшүп, ал кыз күйөөмдү гиллей береле, ушундай кылсаң кетет деп. Ошону кылчу. Азыр биздин урушуп кеткенибизге 1 ай болуп калды. Мен апамдыкындамын. Ошол себептүү ал менин жообуңду ал деп айта берет эле. Азыр мени таштап кетти. Ошого эмне кылса болот? Ушуга кеңири жооп берип коесузбу дейт. Мен суроого толук түшүнө албадым. Мен деле түшүнө албадым. Кайра дагы тактап дагы жазып. Эми урматтуу угарман, бул ошол турмушка чыкканга 1 жыл болгондон кийин күйөөсү менен уруша берип ажырашып кетиптир да. Анан кийин талагың жообуңду ал дей берет экен. Уже булгаларга талак түшкөн. Анан бул ушуга кеңири жооп берип коесузбу дегенге мен да түшүнбөй калдым. Мейли эми дагы балким чалып же эме кылып айтар. Дагы суроо көтөлү.
эме боюнча сурап турсуз бу жерде, септик боюнча. Слив боюнча сураган экен. Ушу сливди даараткананын слив менен кухнянын сливин өзүнчө кылыш керекпи? Бул динде кандай? Бириктирип койгондо кандай көрүнүш? Этаж үйлөрдөгү биригип кетип атпайбы? Бул суроо көп болот. Мисалы азыр ушул биз жашап аткан көп кабаттуу үйлөрдө ушундай эле абал. Эми бул айласы жоктун нерсеси болуп атпайбы? Өзүнчө мындай жер үйлөрдө жашаган учурда мүмкүн болушунча ушул нерселерге көңүл бөлүш керек да. Ал септик өзүнчө болуп, кухнядан чыккан сууларды өзүнчө таза жерлерге куюла турган жерлерге кылуу. Албетте бул жакшы нерсе. Жер тамдарда өзүнчө кылыш керек. Айла берге көп кабаттуу үйлөрдө жашап аткан адамдардын айласы жок да, айла жок да, ал жерде кандай айла алсын. Алла разы болсун, урматтуу Курбан устаз, алтында убагыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына жетип отурат экен. Ошол себептен биз радио каармандары менен Кудай буйрса дагы бир жумалык коштошобуз. Бир жумадан кийин кайра эле түз эфирден көрүшөбүз. Келерки сабагыбыз Кудай буйрса бүгүн убакыттар жөнүндө сүйлөшкөн болсок, келерки сабагыбызда ниет кылуу же болбосо андан кийин намаздын ичиндеги парздар боюнча сөз кылмакчыбыз. Сизге дагы чоң рахмат устаз. Дагы бир жолу Кудай таала үй бүлөңүзгө, уул кыздарыңыздарга береке берип, келечекте ушул динге кызмат кылып, өмүрүңүздүн аягына чейин сак саламатта жүрүшүңүздү Кудай тааладан тилейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, баарыңыздар менен бир убакыт боюнча бир убакыт көрүшүп, сүйлөшүп, баарлашкан үчүн биз кубанычтабыз. Кудай буйрса келерки жумага чейин сак саламатта болуңуздар. Кыргызстаныбызды Кудай таала ар түрдүү жаман көз, жаман сөздөрдөн, фитналардан, апаат кырсыктардан сактасын. Элибизди, жерибизди Кудай таала ушул эң өнүккөн, өскөн элдердин катарына кошсун. Кудай тааладан тилеп кетет элек. Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.